Бул айткандарынын бардыгы Атамбаевдин бүгүнкү күндө азыркы бийликке оппозиция эмес, азыркы бийликке ичкүйдүлүк, кек, өч алуу, жеке ыза деңгээлиндеги гана сөздөр. Атамбаевдин эң биринчи максаты бул азыркы аракеттеги президенттен өч алуу. Өч алуу процессинде бардык ыкманы колдонуу. Бул элди бөлүп жаруу, бул башаламандыктарды уюштуруудан баш тартпоо, бул ар кандай провокацияга чейин баруу. Аны ачык эле кыйыр түрүндө мындай түшүндүрүп айтты. Мисалы үчүн жанагы милициялар бул президентти колдоп өз элин атпайт деген сөздүн төркүнү. Кечирип койгула, мен бул президентти алып келгениме, мен ал катамды оңдойм дегени, ошонун бардыгы ошол сөздүн төркүнү бар, ошого кишилерге такылат. Эми айтканы боюнча Атамбаев 7 жыл мамлекеттик бийликтин эң жогорку тепкич кызматында турганда кландык башкарууну апайыне жеткирген. Жан сакчыларын, журналисттерин, шоопурун алып келип, күч органдарын башкартып, сот системасын башкартып, мамлекеттеги бардык таасирдүү кадрлык саясатты ошол шоопуруна башкартып койбоду беле.